Мадаминов Гапыр агай Улуттук илимдер академиясынын тарых институтунун илим изилдөөчүсү, Баткен облусунун Лейлик районунун номер 3 эксперименталдык гимназиясынын директору, Жазуучулар союзунун мүчөсү, Заманда журналынын 2013 жылдагы жылдын мыктылары республикалык номинациясынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими сыйлыгынын ээси жана ошондой эле жаш мугалимдер, энелер мектебинин негиздөөчүсү мыкты агай Доорузун дүйшөнү десек жаңылышпайбыз. Дал ушул агайыбыздын эмгектерин жайылтууда дагы да Салтанат Бейшенова эжеке жана Бердиева Гүлназ эжеке, ошону менен бирге Алдабердиева Нурзат эжекелер өз салымдарын кошууда десек жаңылышпайбыз. Эми бүгүнкү темага кайрылсак, агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен окуучуларга методикалык сабак өтүү деген темада кайтарым байланышка мен Актерек орто мектебинин кыргыз тили жана кыргыз адабияты мугалими Талайбек кызы Тунугай кайтарым байланыш жасамакмын. Негизи эле бул китепте өтө сонун темалар берилген, сонун темалар камтылган. Ал үчүн ал китепти окуп чыгып, ага анализ жүргүзгөндө гана биз ошол китепти толук түшүнө алабыз. Эми метод деген эмне? Метод деген грек тилинен которгондо ыкма, каражат, изилдөөнүн жолу жана ар кандай иш-аракетке жетүүнүн методу десек болот. Эми агайдын сабагына көңүл бөлсөк, окуучуларды ар бир предметти өздөштүрүү методикасына үйрөтүү зарыл. Маселен, эксперимент натыйжасында агайыбыз көпчүлүк окуучулар мугалимдин жардамында эле билим алып, өз алдынча окуй албай каларын байкаган. Дагы окуучулар жетелөөгө көнүп калган. Мугалим түшүндүрүп берет, айтып, көрсөтүп турат. Ошондо гана окуучу бир аз окуйт, ал эми өз алдынча окуй албайт. Ошол себептүү мугалимдерге агайыбыз ар бир класста, ар бир предметте методикалык сабакты резерв саат эсебинен болсо да өтүш керек деп сунуш берет. Ал метод сабакта окуучуларды ошол предметти өз алдынча өздөштүрүү, үйрөнүү жолу методдоруна үйрөтүү керек деген баса белгилеп кеткен агайыбыз. Эми төмөнкүлөргө маани бериш керек. Ошол резерв саатында предметтин спецификалык өзгөчөлүктөрүнө, окуучуларга өзгөчө кайсы сапаттар талап кылынарын, кайсы ыкма жол көп колдонулат. Маселен, мисал иштөө, китеп менен иштөө, грамматика, сөздүк запас, топик жана башка. Бул сабактын орто мектепте окутулушунун максаты, милдети, негизги курс, бөлүм, темалары, негизги билим, негизги көндүм, ыкмалар, аларды өздөштүрүү жолдору. Негизи сабакта жакшы окуучунун эң негизги эмнелерге көңүл буруу керек, эң негизги проблемалар, эң кыйын темалар, аларды үйрөнүү методу. Анан күчтүү окуучулар билимин андан ары тереңдетүү үчүн эмне кылуусу керек? Проблемалуу окуучулар проблемасын чечүү үчүн эмне кылуусу керек? Ошол предмет боюнча окуучулар жазган усулдук сунуштарды Билимге сапар китебинен окууга сунуш кылат агайыбыз. Ар бир сабактын өзгөчө методикасы, карта менен иштөө, маселе, мисал, китеп менен иштөө, сөздүк, топик жаттоо, сочинение жазуу, жат жазуу жана таблица, диаграмма, цифра менен иштөө, талдоо, адабий китеп окуу, декламация, ыр жаттоо, тажрыйба лабораториялык иш өткөрүү, аны анализдөө, чыгармачылык иштерди жасоо жана башка мына ошолордун ар бирин жасоо өздөштүрүү методикасы. Ошол предметтин үй тапшырмасын мыкты аткаруу сырлары. Госстандарт программа талабы менен тааныштыруу, окууга, түшүнүүгө, сүйлөөгө, оюн кагазга түшүрүүгө үйрөнүү. Ошол предметтен окуу китеби, энциклопедия, сөздүк жана башка кошумча адабияттар менен иштөө методикасы. Кайталоо методу, өткөн класстагы билимдеги проблемаларды түзөтүү, толуктоо методу. Стандарттуу эмес маселе, тапшырма иштөө, чечүү жолдору. Агайыбыздын сөзсүз түрдө бул методдорун качан гана колдонуп, иш жүзүнө ашырганда практикалык иштерден байкасак, ошондо биз теманы алтыргай окуучуларга методикалык сабак өтүүнү өздөштүрө алабыз. Негизинен ар бир мектепте чыгармачылык менен айтор өзүнүн өзгөчө методу менен айырмаланган мугалимдер да аз эмес. Биздин Актерек орто мектебинде дагы бир мугалимди баса белгилеп айткым келет. Бул Эргешова Мактым эжеке деген эжекебиз. Бул мугалимди айтканымдын себеби
окуучулары ушунчалык ошол мугалимдин кандай экендигин байкатып билдирип турат. Жүргөн турган тартиби окуучулардын өзгөчө айырмаланып турат. Жана бул мугалимдин сабагына киргенде, Мактым Эжекенин сабагына киргенде өзүнчө башкача өзгөчө методдорду үйрөнөбүз да биз жаш мугалимдер. Жана дагы ушунчалык чыгармачылык менен иштеген мугалим ар бир сабагында ар бирин көп нерсе үйрөнө алабыз. Жана конкурс болобу, маданий конкурс, иш-чаралар болобу, бул мугалимдин окуучулары сөзсүз түрдө биринчиликти багындырат. Кечээ күнү 23-апрель күнү китеп күнүнө карата дагы уюштурулган башталгыч класстар арасындагы конкурста дагы бул эжекенин окуучулары биринчи орун алды. Сөзсүз түрдө билим алуу мугалим сөзүнөн башталат демекчи, ар бирибиз ушундай Мактым Эжекедей мугалим болууга татыктуу болобу жана эжекебиздин ишине ийгилик. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, саламатта калыңыздар.